Ошто ипотекага бериле турган көп кабаттуу үйдүн курулушу башталды. 9 кабаттуу бул үй ипотекалык программаны ишке ашыруудан түшкөн каражатка салынууда. Тактап айтканда, Ош жана Жалал-Абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциясы курган үйлөрдөн артып калган батирлерди ипотекага берүүдөн түшкөн каражатка курула баштады. Аталган үйдөн кимдер батир ала алышат? Эрмек Муратбек уулунун материалында. Ош шаардык мэриясы тарабынан алгачкы жолу ипотекалык негизде курулуп жаткан 9 кабаттуу үй 80 батирден турат. Анын ичинен 1 бөлмөлүү 32 батир, 2 бөлмөлүү 32, 3 бөлмөлүү 16 батир болот. Ал эми жер төлөөсүнө 46 унаа токтотуучу жай курулат. Эң негизгиси биз ушул биздин соц кызматкерлерге, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерге ошо арзан баада үй алсын. Ошолорду иштеп аткан кызматкерлерибиз ушул келечекте үйлүү жайлуу болсун, ошолордун алып аткан айлыгына ошо ыңгайлаштырып туруп арзан баада ушу үйлөрдү баштап атабыз Көп кабаттуу үйдүн короосуна күндүн энергиясы аркылуу жарык берүүчү лампалар орнотулат. Ал эми аталган жайдан ипотекалык негизде батир алуучулар да талапка жооп бериши керек. Бул жалпы программа Ош шаардык кеңеш тарабынан кабыл алынган. Ал жерде негизинен 3 шарт бар. Биринчиси шаардык болуш керек, шаардын учету. Экинчиси анын үй бүлөсүндө турак жайы, кыймыл мүлкү болбошу керек. Үчүнчүсү ошол кредит алууга анын ички бир кирешеси жетиштүү болуш керек. Метр квадратты $318 тегерегинде, $318-320 тегерегинде түшүп атат. Ал эми сырт коммуникацияны эске алганда, мурда убада бергенде бир $350 жетпеген сумма менен элибизге тапшырабыз деген үмүттөнбүз. Курула баштаган ипотекалык турак жайдын баасы 166 миллион сомдун тегерегинде болсо, аянты 7800 метр квадратты түзөт. Курулуш иштерин тендерден уткан жеке компания жүргүзүп, 18 айда бүтүрүү пландалган. Башка тендерлерди утуп убактында тапшырганбыз да. Биз мурдатан эле курулуш тармагында иш алып барып келатабыз. Буйруса бул үйдү сапаттуу кылып бүтүрүп, шаардыктарга жана шаар бийлигине уят болбойбуз. Ал эми курулушту мөөнөтүндө бүтүрөбүз деп жатабыз. Албетте аба ырайы жакшы болуп турса эле. Подать этпейбиз. Качественно, вовремя куруп беребиз буюрса. Үйдүн курулушу бүткөндөн кийин батирлерди бөлүштүрүү жана берүү боюнча атайын комиссия түзүлүп, 12 жылдан 15 жылга чейинки мөөнөттө 6%дан берилет. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош.